Саламатсыздарбы? Бул мен сүрөт сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Гүлзат Газиева алып барам. Мен сүрөт сабагы окуучунун өзүндөгү эң башкы сапатын тереңдеп ачууга жана өзүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Сүрөт аркылуу чагылдыруу менен окуучу өзүнүн эң башкы сапатын бекемдейт жана калыптайт. Аны эмесе мен сүрөт сабагынын аткарылышына көңүл бургула. Балдар, эсиңердеби? Өздүгүн аныктоо сейилдөөсү, асыл таштар сабактарында силер өзүңөрдүн күчтүү жана алсыз сапаттарыңарды аныктаган элеңер. Эми ошол сапаттардын ичинен силерди мүнөздөгөн бир эң башкы сапатты ойлонгула. Эгерде эстен чыгып калса, дептериңерди ачып, эстесеңер болот. Ал сапатты эмнеге окшоштурасыңар? Элестеткиле. Муну силер сүрөт аркылуу чагылдырасыңар. Алдыңарда турган ак кагаздарга түстүү калемдерди, боекторду колдонуп, сүрөт тартууга киришкиле. Нускама түшүнүктүү болдубу? Балдар, бүгүнкү сабак аяктады. Эгер тарткан сүрөтүңөр аягына чыкпаса, үйдөн барып улантып келсеңер болот. Кийинки сабакка тарткан сүрөтүңөрдү унутпай ала келгиле. Балдар, өткөн сабакта эң негизги деген сапатыңарды сүрөт аркылуу чагылдырдыңар эле. Эми ошол сүрөттөрдү бул столго алып келип жайгаштыргыла. Мен бирден сүрөттү алам. Кимдин сүрөтү болсо, ошол доскага келип, сүрөтү жөнүндө айтып берет. Балдар, айткылачы, доскада илинип турган сүрөттү эмнеге окшоштурдуңар? Бул жакта көчөгө ачылып турат. Бул сахнанын сүрөтү окшойт. Туура. Сахнага кимдер чыгышат? Сахнага чыккандар кандай болуп сүйлөшөт? Көбүнчө артисттер, белгилүү адамдар сахнага чыгып сүйлөшөт. Баарына уккудай, тартынбай сүйлөшөт. Жакшы. Бүгүн силер да ушул сүрөттүн жанына келип, кадимки сахнага чыккандай болуп, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү баяндап бересиңер. Айтып бүткөн соң, сүрөтүңөрдү доскага бир катар кылып илип койгула. Бул сүрөттү ким тартты? Эльзада, кел. Мен өзүмдүн сабырдуулук сапатымды аска окшоштурдум. Себеби ага күн тийсе да, кар жааса дагы ал эч нерсе болбойт. Аскалык тоолор колундардан бою болк этпей, баарын көтөрүп турушат. Азамат, колдоп коебуз. Бул сүрөттү ким тартты? Кел элимизге. Бул сүрөттө мен самолетту тарттым. Кыялым менин ар кандай өлкөлөргө учуп барып келечекте жашоому элестете берем. Өзүм да шуулдап батып жүрөм. Ошондо сенин эң негизги сапатың кайсы? Мен кыялкечмин. Азамат, колдоп коебуз. Бул сүрөтчү? Кел.
желенге окшоштуруп тарттым. Жерде бактар камералуу гүлдөп, анан жемиштер бышат. Азаматсың. Демек сен ең негізгі сапатың қайсы? Мен дерешетим жана колмаш. Рахмат. Барлығына рахмат. Көргүлөчү балдар. Силер ең күчтүү сапатыңарды чыгармачылык менен, көркөм сүрөттүн жардамы менен чагылдырдыңар. Анан баарына айтып бердиңер. Урматтуу мугалим, мен сүрөт сабагын төмөндөгү суроолор менен кайтарым байланыш кылып жыйынтыктасаңыз болот. Эң маанилүү деген сапатыңды сүрөткө түшүрүү сен үчүн кандай болду? Тарткан сүрөтүң жөнүндө айтып берип жатканда өзүңдү кандай сездиң? Кайсыл сүрөт сени таң калтырды? Эмне үчүн? Мен сүрөт сабагы өзүн жана бири-бирин тереңирээк билүүгө, өзүнө болгон ишенимди күчөтүүгө жана эл алдында эркин сүйлөөгө жардам берет. Ошондой эле окуучулар арасында достук жана ишеним жаратууга өбөлгө түзөт. Анда эмесе кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.